Ош шаарынын так ортосундагы Тешикташ мөмө жемиш базары жабылгандыгына байланыштуу каланын четиндеги Кыргызстан айылына аянты 3 гектарда түзгөн жаңы мөмө жемиш базары ачылды. Учурда бул жерде соодагерлерге орундуктарды бөлүп берүү башталды. Ленин көчөсүнүн 1 чакырымын оңдоп түзөө үчүн Тешикташ базары жабылган болчу. Мындан улам кече соодагерлер нараазычылыкка чыгып, жаңы базар уюштуруп берүүнү талап кылган. Учурда шаардын батыш тарабындагы Кыргызстан айылында аянты 3 гектарда түзгөн жаңы мөмө жемиш базары ачылды. Бул жеке менчик соода жайында 2000ге чейин атайын орундуктар түзүлгөн. Ошондой эле соодагерлерге жеңилдик катары 1 ай салыктан жана ижара акысынан бошотуу каралган. Анан биз бу жерде мөмө жемиш базар кылабыз деген оюбуз жок эле. Biz başka oy bilen başlayan cay bolçu. Endi suğa düşüp kaldık azım. Teşiktaş yapılıp, el şu yerde körüp, özü makulduğunu berip, şu yerge çıkıp işleyin deyip atat. Endi birinci kılatırgan işimiz ne? Teşiktaş'tan opşu ayantını alatırgan bolsak, buna bizi yerden jarımsı hem çıkıp etti. Bu yerge Teşiktaş'ta bazardan ekağını batkısa jönlü bolat. Endi birinci ölçüde bir yerde Teşiktaş'ta sağda kılgan el var. Al eldin kolunda azı çırıvatken, küyüvatken produksiyası var. Birinci ölçüde Teşiktaş'tan elin caylaşmış gerek bir yerge. Andan keyin kayra işti başlayayım degen jaş kızlar, kelinler, baldar düşet, alarga da jakıp bereriz. Azır mına navesimiz turat mına ha uzunasına. Kuttu şunday kılıptır mına yerge iki jaktı karagan naves kurabız degen oyubuz var. Kuda kalasa bir 15 gün içinde oşun navesiz bütet. Учурда мөмө жемиш базарындагы ишкерлер жаңы соода жайга макулдугун беришкен. Жаңы уюштурулуп жаткан базарда үстү жабылган жай аз болгондуктан ишкерлердин талашына түшүп жатат дейт соодагерлер. Эми базар жетекчиси жетиштүү шартты 1 айда түзүп берүүнү уадалаган. Эми бир гана ушу местабызды жайгашып алсак, бардыгы жакшы болду. Уже бүгүн адамдар, сатуучулар дагы, покупательдер дагы кыйласы келди. Иштин башы жакшы. Тешикташта деле жаман болгонубуз жок. Жакшы, бирок ал жерде көрүп атасыңар, жолдогу тарчылык, дыйкандар бирибиз батсак, экибиз батпайт. Мисалы үчүн дыйкан базар деген менен биз капуста сатабызбы? Капустан местан бар, например, мына жазда өрүк башкабыз пышат, биз көчөдө калабыз. Көчөдө жыл дейт, места жок, базар эмес, жол дейт. Ошодон биз көп көйгөйлөр туулган. Азыр эми мына кеңири эл бардыгы батат, Кудайга шүгүр, дыйкан дагы батат, бизге окшош алып сатар дагы батат. Ал эми Борбордук базар дирекциясы кошумча мурунку мал базарга көчүүнү сунуштаган. Бирок соодагерлер жолдун тардыгынан бул жайга көчүүгө макулдугун берген эмес. Ошондой эле Борбордук базарды дагы көчүрүү үчүн жапалактан 37 гектар жер трансформацияланган. Сатуучулар жолго чыгып, башаламандыкты жаратканына байланыштуу азыр ошол жерде тазалоо иштери жүрүп атат. Жапалак унаа базары жакта, ошол жакта дайындалган бир мини рынок бар экен. Месталары, ажатканалары, суулары бардыгы чыккан дайын экен. Азыркы учурда Тешикташтын соода ерлери ошол жака көчүү иштери болуп атат. Ошол эле учурда базар дирекциясы альтернативный кылып эски мал базарды дайындап койгонбуз. Эгерде ошол жапалак унаа базары жагындагы базарга батпай калышса, биз альтернативный жер дагы дайындап турабыз. Бардык иштерибиздин максаты ошол Ленина көчөсүндө жол жасалып, иретке келип, башаламандык соода кылгандарды жоюу боюнча. Шаар бийлиги Тешикташ базарын толук жабылышын белгилеген. Буга чейин базар жол тыгынын пайда кылып, 1000ге чукул соодагер тротуарда салык төлөбөй келгенин билдирген. Базарды жабуу менен Ленин көчөсүн тазалап, жаңы автобекетке чейин бир тараптуу каттам кылып ачуу пландалган. Бул жерде ачык айтканда билесиз, тротуарга чыгып алган. Тротуар бул мэриянын жери. Ал жерге 1 сом төлөбөйт мамлекетке. Биз дагы 1 сом ала албайбыз, мыйзам сууп калат. Пробканы жараттат да. Ошон үчүн биз азыр бүт баарын тазалап, ушул жакка биз акырына чейин турушубуз керек. Буга чейин элес 3-4 жолу попытка болгон тазалайбыз деп. Ошон үчүн биз комплекстүү бир мындай иш-чара кылайлы деген ой болуп атат да. Антпесек шаарда көртас чоң көчөлөрдүн биринен болот. Азыр мына ушул акырына чейин билесиңер да, деге тоок базарынын үстү деп коет. Ошол жакка азыр подборный стенка койтабыз. Ошол жакка койсок жол башталат. Ошо?
Булар эми ошондо толук эле көчүп кетишеби? Көчөт, бүгүн көчөт. Полный көчөт. Бүгүн көчүрөбүз. Жок. Теш таш жок атабыз. Жергиликтүү бийлик Жапалак автоунаа базарына жакын жерге башка базарлар дагы көчүрүлөрүн билдирди. Анда кала ичиндеги Бостон жана Келечек соода жайлары дагы бар. Учурда 37 гектар жерди трансформациялоо иштери жүргүзүлүп, атайын долбоордук комиссия түзүлгөн. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.